туугандарыбыз чет мамлекетте, Россия тарапта ушунчалык кыйын күндөрдү кечирип атат. Жалпы жонунан айтканда кыргыз эли цыгандардан, лөлүлөрдөн эч кандай айырмасы жок болуп калды. Андыктан бул сабырдуулук менен чыдап келер ушул видеону чыгарууга түрткү болду. Биз жарандык активисттер бир элүүнүн демилгесинин артынан элдик үнүү, элдик платформа куткаруу штабын түздүк эле, өкмөт бийликтегилерге жолдомо жөнөттүк эле, куткаруу жарандык мигранттарыбызды куткаруу боюнча өзүбүздүн проект программабызды долбоору сунуштаганбыз. Ал болсо санитарный поезд болчу, санитардык поезд. Абдан жакшы сунуш эле. Ал сунушту четке кагуусунун себеби поезддин ичинде бири-бирине оору жугат. Ал жерде катнаш тыгыз болгондуктан риск көп болот, бири-бирине оору жуктуруп алат деген менин оюмча куру жалак шылтоо менен ал сунушту четке каккан. Алардын сунушу боюнча же аткара турган программасы боюнча учактар менен эле бир айда бир рейс кылып атабы же бир аптада бир рейс кылып атабы просто нереальный, туура эмес, эч кандай эффектиси жок. Экономикалык көз караш менен караганда дагы ысыраптуу. Мындайча айтканда кыргыз элин кыйнап атат да. Ошондуктан бул сунушту өкмөттүн аткарып аткан долбоорун ишке ашырып аткан эмгегин мен 2 эмес 1 деп баалайм. 0, вообще эле 0. Кыргыз элин уят кылып жатасыңар. Кыргыз элин самсалап талаага чачыратканыңар аз келгенсип эми такыр талаага такыр эле таштап жатасыңар. Эч бир көңүл бурган жоксуңар, мамилет кылган жоксуңар. Бул силердин ошо президент кылып шайлаган, силерди өкмөткө коюп, ошо депутат кылып шайлаган ошол адамдар эле го. Ошол адамдар өзүңөрдүн шайлоочуларыңарды талаага таштап аткандан силерден жакшылык күтсө болобу? Биз дагы сабырдуулук менен элибиз чыдап, бардыгына алакандын жылчыгынан карап турганда элибизди такыр сыган кылып койдуңар го, азаматтар. Сүйлөңүз эже. Саламаттасыңарбы? Мен дори чүнүп атасыңарбы? Мен февралда келгем, өзүм операция болгом. Иштей албай атам, иш жок. Өзүм баламды таштап келгем, бойчум 3 баламды. Балаларымды баккан эч ким жок. Күйөөм ичип алып, балдарым карабай атат экен. Кызым реанимацияда жара басып кетиптир. Сиз арыз жазгансызбы эже? Şu азыр жаздым. Мен билбейм, мына кыз элчитип келди азыр. Эже күтүп туруңуз. Sabır kılıp, siz arız yazgan bulsanız al ötüt eje. Yo, meni qanday desem, şu reskileştirgiler, şuncha adamni ichidan bir reskileştirib qo'yg'ulachi, men iltimos, onam balamni jetib olaychi. 3 balam tashlab kelgan, kichkinaqam 3 yashar. 2 balam bunday jara bo'lib ketibdi. Iltimos, shu reskileştirib qo'yg'ulachi meni. Mana bunday operatsiya bo'lgan, ishga kelib Bizimle baldarım karalday ayıda oturardı. Siz kaçan yazganız arızdı? 18. Balamdır, o'zi ichi ham jo'q ko'rgan, nishon. Siz 18'inde arız taştagansan?